Салам! Бул видеодо ашар деп аталган жаңы долбоорубуз тууралуу айтып беребиз. Ашардын максаты таза суу, начар жолдор, университетте коррупция сыяктуу көптөгөн маанилүү көйгөйлөрдү чечүүнү максат кылган адамдарга жардам берүү. Демек, сизди ойлонткон жана жакшы тарабына өзгөртүүнү каалаган баардык маселелерди биргелешип чечебиз. Ашар деген эмне? Кыргызда кайсы бир ишти чогулуп бүтүрүү салтын ашар деп атайт. Мисалы, сиз үй курам десеңиз, тууган урук, дос тааныштарды жардамга чакырасыз. Ар бири колунан келишинче көмөк көрсөтөт. Бири келип кыш кыйнаса, айрымдары акчалай жардам берет. Ушунун өзү ашар, маселени биргелешип чечүү. Ушул эле ыкманы биздин коомчулукту тынчсыздандырган көйгөйлөрдү чечүүгө колдонсок, эмнеге болбосун? Биз биригип мамлекеттин түз милдеттерин аткарууну талап кылсак болот. Кээде айыл өкмөтүнө тажабай телефон чалуу менен көптөн бери бүтпөгөн маселеге чекит койгонго мүмкүнчүлүк бар. Ушул сыяктуу майда кадамдар менен өлкөдөгү позитивдүү өзгөрүүлөргө себепкер боло алабыз. Биз алгач калктын таза суу маселесин чечүүгө бел байладык. Суу өмүр булагы дешет, бирок 2018-жылга карата 1 миллионго жакын кыргызстандыктар ичүүчү таза сууга жетпегени аныкталган. Мамлекет бул маселени 2000-жылдарда чет элдик инвесторлорду тартуу жолу менен чечүүгө аракет кыла баштаган. Бирок 100 миллиондогон акчалар сарпталса дагы, адамдар дагы деле таза сууга жете элек. 2022-жылга карата Кыргызстанда таза суу күнүнө бир нече саатка гана аккан, ал тургай таптакыр таза суу чыкпаган айылдар бар. Адамдар ысык суукка карабай, коңшу айылдардан, булактардан суу ташып, айрымдары өзөндөгү сууларды ичкенге аргасыз. Бул чөлдө калган адамдардын шумдуктуу окуясы эмес. Бул биздин өлкөнүн чындыгы. Сиз бул реалдуулук менен макул эмес болсоңуз, жагдайды өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ашар кандайча иштейт? Сиз жашаган аймакта же жакындарыңызда таза суу көйгөйү болсо, биздин сайттагы атайын форманы толтуруп, маалымат берсеңиз болот. Форманы жөнөткөндөн кийин система кайрылууну карап чыгат жана көйгөйгө жараша жооп кайтарат. Система сизге маселени чечүүнүн мам органдарга кат жазуу, видео кайрылуу жасоо, айыл өкмөтү менен байланышып, же болбосо ушул маселени чече турган тилектештердин командасын чогултуу сыяктуу жолдорун сунуштайт. Биз дагы сизге кеңеш берип, тийиштүү адамдар менен байланышуу жолдорун таап, зарыл деген жардамдарды берүүгө даярбыз. Таза суу көйгөйү чындап чечилет деген кепилдик барбы? Көйгөй чечилет деген кепилдик албетте жок. Ашар сиздин көйгөйдү чечүүчү долбоор эмес, муну туура түшүнүү керек. Мында башкы каарман сиз жана сиздин айланаңызды өзгөртүүгө болгон умтулууңуз. Маселени чечүүгө өзүңүз кызыктар болушуңуз керек. Биз багыт беребиз, кимге кайрылса болорун айтабыз. Башкача айтканда, баштан аяк сизди коштоп жүрөбүз. Бирок маселени сиз чечесиз. Биз сизге жардам гана беребиз. Өзүңүз жашаган айылдын таза суу көйгөйүн чечүүгө белсенген болсоңуз, биздин компанияга кошулуңуз. Telegram группага шилтемени ушул видеонун сүрөттөмөсүнөн таба аласыз.